кароо Борбордук аянтта өткөрүлдү. Ага облустук жана райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы болуп, жалпысынан 300гө жакын кызматкер жана атайын техникалар тартылды. Кошумча күчтөр менен биздин кызматкерлер биргеликте жаңы жылды тосуу аземинде жарандарыбызды жана коомубуздун коопсуздугун сактоо, укук бузуулардын алдын алуу жана мыйзам бузуучулукка жол бербөө максатында баардык талаптарды коюлуп, ошол менен иш алып барышат. Мындан тышкары дагы жеринде дагы ушундай эле гарнизондук разводдор жеринде дагы өтүп атат. Булар Манас районунда, Айтматов районунда, Бакаята районунда дагы булар жеринде өтүп, жеринде эле ушунча кошумча күчтөр менен биргеликте талаптардын негизинде кызмат өтүп башташат. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматкерлердин жеке курамы, курал-жарагы, кызматтык унаалары жана жалпы даярдыгы текшерилди. Облус башчысы Эрмат Жумаев майрам күндөрү жарандардын коопсуздугу баарынан маанилүү экенин айтып, тиешелүү тапшырмаларды берди. Ички иштер кызматкерлеринин жумушун жеңилдетиш үчүн бир топтогон жардамдарды көргөзүп жатабыз. Мына быйыл дагы 20 миллион сом кече жакында эле бөлүп бердик. Ушул областтын аймагында жана видео байкоо көзөмөлдөө камераларын жана ситуационный центрдин серверин чоңойтуш үчүн. То есть областтын аймагында кандайдыр бир кылмыш боло турган болсо, биз аларды баягы байкоочу камералар менен аныктап таап алабыз. Мындай саптык кароолор Талас облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан жылына 3 ирет өткөрүлүп турат. Андыктан бул иш-чара кызматкерлер үчүн өзгөчө мааниге ээ. Анткени кызматтык жоопкерчилигин жогорулатып, өз милдеттерин так аткарууга мүмкүндүк берет. Биз үчүн бул саптык кароо абдан чоң мааниге. Анткени бул күнү биз күн түн дебей элибиздин, жерибиздин тынчтыгын сактап жүрөбүз. Ушул майрамдар учурунда сиздерди укук бузуулуктан жана кылмыштуулуктан алыс болууңуздарды чакыра кетебиз. Ал эми 2026 жылда элибизге, мамлекетибизге жана бүткүл жерибизге тынчтыкты каалайм. Белгилей кетсек, саптык кароо жаңы жыл майрамынын алкагында калктын коопсуздугун сактоо, кылмыштардын алдын алуу жана пиротехникалык каражаттарды колдонууда этият болууга чакыруу, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында уюштурулган. Бул үчүн ички иштер кызматкерлери жаңы жылга карата 28 декабрдан 2 январга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.